Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Маселелерди туура чыгаруунун жолу. Маселе чыгарууда эң алгач шартын жакшылап түшүнүп алуу керек. Шартын түшүнүү үчүн ал маселени кайра-кайра окуу зарыл. Андан соң ал маселени көз алдыбызга элестетебиз. Эми ошол элестеткен нерсени математиканын тилинде жазабыз. Башкача айтканда маселенин шартын белгилейбиз. Ошого жараша теңдеме түзөбүз жана ошол теңдемени чыгарабыз. Эми мисал карап көрсөк. Алгач маселени түшүнгүчө окуп алабыз. Килограммы 15 сомдук арбуздан 12 килограмм, килограммынын баасы x сомдук коондон 7 килограмм алынып, бардыгы 320 сом акча төлөндү. Коондун баасы канча? Эми ушуну көз алдыбызга элестетебиз. Бизге арбуз берилиптир жана анын баасы 15 сомдон, башкача айтканда килограммы 15 сом. Жана анын салмагы берилген, ал болсо 12 килограмм. Ошондой эле коон берилген, баасы x сомдон, салмагы 7 килограмм. Эми ушул экөөнү биригип 320 сом төлөштү. Бизге коондун баасын табуу керек. Эми белгилөөгө өтөбүз. Ошондо арбуз 15 сомдук, өзү 12 килограмм. Коон x сомдук, өзү 7 килограмм. Бардыгы биригип 320 сом болду. Эми теңдеме түзүүгө өтөбүз. Бизге 1 килограмм арбуз 15 сомдон болуп турат. Ал эми бизде 12 килограмм арбуз бар. Арбузга кеткен акчаны эсептөө үчүн 15ти 12-ге көбөйтөбүз. Кошулган коонго кеткен акча, башкача айтканда x'ти 7-ге көбөйтөбүз. Ошондо коонго кеткен акчанын баасы чыгат. Эми ушунун баарын биригип 320 сомду түздү. Демек барабар 320 сом. Эми ушул теңдемени чыгарабыз. Эң биринчи көбөйтүүнү аткарабыз. 15ти 12-ге көбөйтөбүз 180, x'ти 7-ге көбөйтөбүз 7x болот. Эми калганын теңдеменин кадамдары менен чыгарып коебуз. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.